Бир клип тартуу үчүн канча акча кетет? Гүлназ Чыныбек кызы "Мен кыргызмын" чыгармасына клип тартуу үчүн канча бюджет сарптады көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Съемкага баш аягы 3 күн кетти. 4 локацияда тартылды. Биринчи образдын макияж чач жасалгоосуна 5000 сом. Убакыт абдан тар болгондуктан биринчи образдын формасын курьер менен жөнөтүштү. 260 сом. Биринчи локация Аларча. Командада 19 киши. Кирүүгө киши башына 200 сомдон 3800 сом. Клиптин көркүн ачкан бийчилерге 21 000 сом. Дрон плюс объектив 3500 сом. Экинчи образ үчүн Эльвира коллекшндан реквизиттер жана форма үчүн 17 000, анан этно болуп жаткандыктан тайгандарсыз съемка болбойт деп Жаян жана Барбаянды чакырдык 13 000 сом. Жокерлер кармап турган свет 4 000 сом. Ошентип экинчи күн башталды. Экинчи күндүн макияжы чач жасалгоосуна Мимоза визаждан 5 000 сом. Образдын ижарасы 2,5 000 сом. Реквизитке туу 1700 сом. Аттын арендасы 2 саатка 2 000 сом. Дрон плюс объектив 3500 сом. Үчүнчү күн дайымкыдай эле Мимоза визаждан башталды. Макияж чач жасалгалоо 5 000 сом. Төртүнчү локациянын формасын военный институт бергендиктен 0 сом. 3 күн бою команданын курсагын тойгузганга 14 000 сом. Бензин 2 машинага 4 000 сом. Эң мыкты клипмейкер Эрнис Сыдыковдун кызмат акысы $1000 87 000 сом. Ушунун баарын тарткан мобилограф Айпери 6 000 сом. Баш аягы клипке 54 саат жана 198 260 сом коротулду.